Саламатсыздарбы, замандаштар, алтындордун алтын адамдары. Бүгүн дагы эфирибизди баштадык. Бүгүн кечээ эле сөздө алтындор, бүгүнкү бизге келген алтындор жөнүндө сөз болот. Кечөөгүнкү катышпагандар үчүн кичине эмне жөнүндө кечөө сөз болгон, ошол боюнча комментарий берип коеюн. Демек 2012 жылдын 21 декабрында, эгерде эсиңерде болсоңор, Маянын календары бүтүп, акыр заман болот деп күткөнбүз. Анан кийин Кудайга шүгүр, андай нерсе болгон жок. Көрсө, ошол 2012 жылы мурунку эра, мурунку эпоха бүтүптүр да. Эра деген бул жер өзүнүн огунда 26 000 жыл бир круг жасап келгенде бир эра болот экен да. Ошол бир круг жасаганча жер өзүнүн огунда зодиактын 12 знагы менен айланат экен да. Ошондо ошол 2012 жылга совпадение, именно мурунку эпоха, балык эпохасы, анан эра бүткөн да. Азыр болсо биз Водолейн эпохасында жашап атабыз. Азыр ошол алтындор деген. Буну еще мындайча түшүнүп кылсак болот. Спираль эволюция деп коет го, өсүү спирали деп. Ошол өсүү спиралында жер бир айлампадан айланып, элестеттиңиздерби, спиралде бир айлампадан айланып, экинчи айлампага көтөрүлдү да, өзүнүн өсүүсүндө ошондой өзгөрүү болду. Анан бул өзгөрүүлөргө аябай көп нерселердин таасири болду. Буга протон газ өзүнүн массасын жеңилдетти, 4%-ке ошондон да жеңил өтүү болуп атат. Анан бүгүнкү күндө бир 50 жылдан бери эле вообще жердин өзүнүн согуусу бар да, вибрациясы. Аны мурун 7,8 Гц болгон экен, ал эми акыркы 50 жылда жер улам жанагы центр галактикага жакындап ойгонуп баштагандан баштап жердин вибрациясы да көтөрүлүп баштаган да. Бүгүнкү күндө алтындорго кирип атканда жердин вибрациясы азыр 35 Гцке чейин жетти да. Бизде адамзаттын вибрациясы азыр бир 17-18 эле Гц болуп атат окшойт да. Ошон үчүн биздин жашоодо кыйынчылыктар, биздин жашоодо жанагындай оору, сыркоо дегендер көп болуп аткан ошол себептен болуп атат да. Бул ошол кыскача маалымат кечөөкү Бакыт байке куюп берген маек боюнча ушундай сөздөр айтылган. Анан бүгүнкү деле ушул эле сөздү улантабыз. Алтындорго өтүү үчүн бир гана инструмент, бул сүйүү деди. Сүйүү, өзүбүздү өзүбүз сүйгөндө гана өтө алат экенбиз. Бакыт байке ушинтип айтты. Анан калган азыр Бакыт байкеден дальше сүйлөшөбүз. Бакыт байке, саламатсызбы? Кандайсыз? Маанайыңыз кандай? Абдан жакшы. Эфирди күтүп атып. Чарчап кетпедиңизби ысыкта? Жолугушуга да кубанычтабыз. Суроолоруңуздар болсо түзүп бериңиздер. Суроого карата жооптор болсун. Рахмат Бакыт байке. Ушинтип убактыңызды бөлүп 2 күндөн бери эфирге чыгып атканыңызга. Кечээ күнү ушул суроо сизге бергем да, байке. Алтындорго өтүү үчүн эмне кылыш керек деген суроону бергем. Сиз сүйүү дедиңиз, бир өзүңөрдү сүйүүдөн башталат депчи. Дагы башка жолдорун айтып бербейсизби, байке? Дагы биз сүйүүдө айткан себебибиз, сүйүүдө кубаттуулук өтө жогору да. Сен башкаларга караганда, себесе адамдын бири-бирине жакшылык кылганы, бири-бирине жакшы маанайда болушу деле бул өзүнчө кубатты топтойт, күчтөрүнчү. Бирок ошонун ичинен эң күчтүүсү бул сүйүүнүн кубаты да. Сүйүүнүн кубаты бүгүнкү күндө адамзаттын ойгонуусуна жана ушу жаңы доорго өтүп кетишине аябагандай зор курал болот да. Эгер сүйүүнү ар бир адам өзүнөн ача алган болсо эле, ал адам сөзсүз алтындордун мындай айтканда жараны болуп эсептелет да. Себеп дегенде ошол сүйүүнүн кубаты менен анын бүт клеткаларына чейин, бүт ДНКларына чейин, генофондуна чейин өзгөрүп жүрөт да адамдачы. Адам анткени айтып атпайлыбы, башка бир клеточный уровеньге кристаллизацияга өтүп атат депчи.
ошого өткөнгө сүйүү аябай жардам берет да. Идеги эле ар бир адам ошо сүйүүдү өзүнөн ачыш керек болуп атат. Бүгүн сүйүү деселер биз эки адам ортосунда сүйүү эмес, жалпы кудайлык сүйүү деп коет. Бул кандай безусловная любовь деп коет орусча. Милдети жок сүйүү да, бул ошо адам өзүнөн өзү ошол сүйүүдү ачса болот. Буну ачып кетүүгө, ачам деп үмүт кылгандарга же болбосо ниет койгондорго сөзсүз белги берилет. Белги кандай кылып берилет? Мисалы бир уйку акыбалыңарда отургандабы же жаткандабы кичинекей болгон бир ушунчалык жарыкты көрсөтөт жүрөгүңөрдөн. Ошол жарыкты көргөндө, ошол жарыкты көргөнгө деле өзүңөр чыдабайсыңар, ал ушунчалык кубаттуу да. Ал акырында ошондо 1-2 жолу көрсөткөндөн кийин адам баягы аны бир көрүп алгандан кийин кайткыс жолго түшүп алат да. Ошону өзүнө пайда кылганга адам ашык берет да. Ошону чоңойткон сайын аны адамда оору болобу, көйгөй болобу, дегичи эмне жамандык болсо терсеңерге себеп дегенде баары жок боло баштайт. Тиги сүйүүнүн кубаты алардын баары жок боло баштайт да. Адам мындай айтканда өзүн бир болуп көрбөгөндөй жашоого алып өтөт да. Балки ошону жарыкты көрбөй калсакчы вдруг. Андай нерсе да болушу мүмкүнбү же андай болбойбу? Мүмкүн, себеп дегенде бул жолду айтып атат, түшүнгөндөр жана түшүнбөгөндөр болуп экиге бөлүнүп калышы ыктымал. Түшүнгөндөр сөзсүз аракетин кылат. Сөзсүз ошо алдыга өзүн үйрөтөт, өзүн такшалдырат, өзүн ошол энергетикалардын кубатын жаратат, ошол кубатка толот да. Түшүнбөгөндөр мурдагыдай эле көлүп жүрө берет, мурдагыдай эле баягы эски жашоонуга көнүп калган адат, ошол адат менен жашай берет. Бирок убагы келгенде бул жердин өзүнүн вибрациясы көтөрүлүп атпайбы? Ал адамдыкы ага туура эмес келет да, ал жерди чышташка туура келет. В смысле өтүп кетет? Өтөт, но башка жашоого, ошол жерде эле 3-чү жыштыктагыдай эле башка планеталар бар, ошол жака кетет да, бирок өлүп кетет да. Через смерть только кетет да. Так, бакыт эке. Бул жашообузда деги өтө алабызбы биз алтын доорго? Же арманда кетебизби? Эми өтүү үчүн бир эле адам эмес, үстүндөгү бүт күчтөр биздин көзгө көрүнбөгөн. Мисалы миллиард деген галактикалар бар да. Ошолордун ичинде ушул адамзаты менен иштешип аткан күчтөр бар. Плеядианс, Арктурианс дегенде ошол эле биздин Манас ата, Шамбала, ошол окшогон күчтөрдүн баары азыр аябай күргүчтүү иштеп атат. Үстүбүздөчү. Улам порталдарды ачып, ошондой керектүү энергетикалардын баарын ошо жерге жөнөтүп атат. Ошонун негизинде улам биздин жердин жыштыгы коюлат, кирси. Улам чоңоюп аткан ошодон да. Ошонун ичинде адамдардын деле ошол өздөрү деле билип билбей клеточный уровеньде баягыларды кабыл алып атат да. Баары бир адам аракет кылыш керек. Байке, ошол алтын доорго биздин эле жер планетасы өтүп атабы? Жок, бул күн галактикасы өтүп барат. Ошонун ичинде ошол күн галактикасына тогушкан бүткүл ичинде планеталар баары өтүп атат. Баардыгы өтүп атат, Сонун, значит, сүйүүдөн башка жол жок экен да? Позитивный мышлениеден башка жол жок. Позитивный мышление өзүң айтып атпайсыңбы? Ошондон башка жол жок. Мисалы, бүгүн мындай болуп атпайбы, өзүң байкап атпайсыңбы? Буларды биз айтып билгенбиз, мисалы. Адамда эгерде ушунчалык зор өкүнүү болсо, кылган ишинде. Ошол нерсенин да энергетикасы аябай күчтүү да, аламгачы. Мисалы, бүгүнкү күндө вакцина алгандар элечи, мындай айтканда өздөрүнүн немеге мойнунан байлап берип коюп атпайбы? Өтпөгөн жолгочу. Бирок ошолордун деле ушунчалык бир өкүнүү менен өздөрүнөн жараткан энергиянын негизинде мүмкүнчүлүк бар өтүп кеткенге. Экинчи нерсе бул баягы илгерки соопчулук. Канчалык адамдарга билгизбей ушундай жакшылык кылсаң, ошол адамдар кайра сага берген ыраазычылыктын энергетикасында сен өзүңчө күчтөнөсүң да. Ошондой негиздер бар. Бирок булар эми айтканда күчүчем сүйдүкүнө караганда азыраак. Өз ыраазычылыгыбызды деле билгизе берсек, эгерде да биз өзүбүздүн ичибизде ыраазы боло берсек, анда деле вибрациябыз көтөрүлүп, анда деле алтын доорго жакындайт экенбиз да. Сөзсүз. Бул экинчи вариант, экинчи жол. Алтын доорго өтүштүн. Алтын доорго өтүү үчүн, значит, биринчи вариант безусловная любовь дедиңиз, сүйүү дедиңиз, милдети жок
экинчиси ыраазычылык, дагы үчүнчү кандай жолдор бар? Ушу неужели эки эле жол бар? Алтын доорго жетиш үчүн. Алтын доор деген нерсеге жол көп, чынын айтканда жол көп да. Ошол жолдорду ар бир пайдалана билсек, туура пайдалансак өтөбүз да. Мисалы эң негизги нерсе биз ошол вибрацияга толуу, ошол кубатка толуу да. Ошол кубатка толуу жолдору ар түрдүү. Кубатка толуу деген энергияга толуу да ошондой. Энергия. Мисалы биринчи биз өзүбүздөгү сезимталдык касиеттерибизди бир ачып алыш керек да. Аларды ачыш үчүн эми азыр эң жөнөкөй жолу могу алаканды алып аябай ысытып, бирине бири сүртүп. Да? Алаканды аябай ысытып, анан ошонун ысыгы менен мындай сезип үйрөнүп баштап, сезимталдыкты ачып башташ керек да. Ошондо да энергетика алганга бат үйрөнөсүз. Так, ушинткени эмнени сезишибиз керек? Мына мындай кылганда ысыйт да. Баягы мына трение болот да, энергетика үчтөй тарап бул мындай болгондо ачылып калат да бедеги клеткаларчы. Бат тартат да энергетиканычы. Аламгачы. Антенна включается. Антенна включать эткенбиз да? Экинчи нерсе, эгерде ошол нерсени келип аткан энергетикаларды көргүңүз келсе, же болбосо кимдер менен контактка чыгып атканыңызды көргүңүз келсе, андай болсо ошол туруу деп коет го, көздү жумуп. Медитация. Медитация. Только медитация кылганда аны ылдый чирбей, бир же үчүнчү көз деп коет го. Ошол жердеги жана шишковидный железаны чоңойтуш керек. Мышцыначы. Ошого энергия тартып туруп аны нары кой бербей, баягы оюң менен чоңойтуп улам чоңойтуп алышың керек. Бул сенин баягы үчүнчү көзүңдү ачканга жана байланышка чыкканга чоң жардам берет да. Анан башка нерсе, мисалы эртең менен тургандан баштап ошол аң сезим бул мындай да, баардык нерсе адамдын аң сезиминен да, аң сезим ошол ааламга бир мындай элесе керек, кичинекей компьютер силер. Аалам бир чоң компьютер да. Сен эмнени ойлонуп, эмнени сурансаң, ал ошо чоң компьютерге барат. Ошо чоң компьютер кайра эле сага энергетика берет да, цикл башталат да. Адам менен ааламдын ортосунда бул постоянно жүрүп турган цикл да. Бирок аны да адамдар кылбайт да, чынындачы. Ушу ар бир адамда эле ошондой, ар бир адамда ушундай байланыш барбы? Бүт адамда бар. Просто адамдар бул билбейт. Негативный да, позитивный адамда да. Айырмасы жок. Эгерчи буну адамдар түшүнбөйт да, эгер адамдар буну түшүндүрө турган болсо, анда бул дайыма ошо позитивный энергетиканы тартып, өздөрүнүн энергетикасын көтөрүлсө, иммунитеттери да күчтүү болмок да. Анында ковид бар, эмне жукмак эмес да. Потому что адам өйдө турмак да. Бирок адамдар аны кылбай атат да. Ошон үчүн эртең менен турганда эле баягы ааламга карап, кандай барсың, как ата баладай сүйлөшкөндөй эле, же ошондой сүйлөшүп эле өзүңдү биринчи сезишиң керек. Триллиондой клеткалардан турабыз да биз. Клеткаларчы. Ошол клеткалар менен мен турам деген ошо белгини бериш керек. Ошондо сен сүйлөгөндө эле аң сезим, ар бир клетканын аң сезимде да. Алар да ачыла баштайт. Ошол жарыкты алып, ошол мен жарык болом, бүт клеткаларым жарыкка толсун деп туруп эле, анан ошол программаны салып өзүңө. Алды кийин оозуң менен дем алыпчы. Дем эмес. Оозуң менен демди жутуп, анан кайра өтөрсөң, ошол аркылуу кайра ошол сенин ар бир клеткаңа жарык келет да, но жарык эте кубат да. Сени кайрадан эле ошол жанагы вибрация деген термелүү толкунда кубатына кое баштайт да, ошентип көтөрүп баштайт да. Ыкмалар көп да, негизги ыкмалар. Же болбосо ошол эле ойдун күчү менен борбордук күн деп коет, биздин күн айланып аткан күндү борбордук күн деп коет да. Ошол борбордук күндө мисалы сүйүүнүн күчүн тартсаңыз болот. Ар кандай күчтөр тартып, ошол өзүн ошону сезимиңиз менен кабыл алып турсаңыз эле, адамда бул өсүү, адамдагы ошол бат ошол иммунитетке, ошол энергетикага толууга мүмкүнчүлүк болот да. Так, ушул жерден дагы бир тактап айтып койбойсузбу Бакытбекке? Демек баардыгыбыз жана чоң компьютерге кошулган болгондуктан биз баардык нерседен притягивать этип атпайбызбы? Жакшында, жаманда да. Демек биз кандай ойдо жүрүшүбүз керек, ошону айтып койбойсузбу элдергечи? Если биз баардыгыбыз ошо компьютерге подключенный болсок, баарыбыз тартып атсак, значит, жакшы ойдогулар жакшыны, жаман ойдогулар жаман ойдо тартып атат да, туурабы? Туура да, эмнени эксең ошону аласың деп коет эмеспи? Ошол жерге
как раз дал келет да. Адамдын ою эмне нексе, ал ошондо өзүнө тартып алат да. Жамандык эксе, жамандык, жакшылык болсо жакшылык десе да. Ошон үчүн адамды өзүмдүктөй таза бол дейт да. Мисалы өзү аткан өзүмдүктө эч кандай күнөө жок да. Ала бир гана өчүнүн үстүндө да. Өсүмдүкчү күндү карайчы. Ошол сыяктуу да адамдын өзүнүн оюнда ошончолук бир таза тунуктук болсо, адам ачылып кете берет. Себеп дегенде адамдын вибрациясы өзүп, ошол улам жыштыктын жогорку толкундарына кирип кете берет да. Канчалык жогорку толкундукка кирген сайын адамда ушунчалык чоң ачылыштар болот да. Так, бул жактан сизге суроо бериптир дагы. Алтын доор деген эмне депчи. Бул суроого кече күнү ушул нерседен башталды эле негизичи эфир. Алтын доор деген эмне дегенден. Бирок бүгүн ошондой суроо болуп аткандыктан Бакыт байке бир эки сөз менен айтып коңуз эми. Алтын доор деген мындай элестетсеңер болот. Жерге бейиштин орношу ташка тамга баскандай чындык деп коет. Бул бейиш да, алтын доор. Супер. Мен дагы ушуга кошумчалап айтмакмын. Алтын доор азыр ой менен эле жашай турган убакыт. Бул жерде өзүбүздүн жашоону, то есть жаратуучубуз да, өзүбүздүн оюбуз менен өзүбүздүн жашообузду жаратсак болот. Демек, алтын доор деген орусча айтканда божественная халява деп айтам да. Ушул сөз жагат магачы. Халява да. Божественная халява, эми өзүбүз оюбуз менен эле жаратып атсак, бардык нерсени тартып атсак, это же круто. Сон. Так, Бакыт байке, өткөндө ушул суроону бердим эле да сизге, бирок анда аудио болуп, аны только менин командам эле укту эле да. Азыр алтын доордо эми кантип бактылуулукка жетебиз деген суроого айтып коюңузчу. Бактылуулукка кантип жетебиз? Алтын доордо. Жок, эми алтын доорго кирип баратабызбы? Алтын доор өзү бактылуу заман аде жок. Там бир гана бактылуусуң да. Только бактылуусу, э? Эгер бул жерде кандай бактылуу болсо это другой дело. Ну давай анда бул жерде. Мисалы, биз адамдар көп нерсени жакшы бул илимди өздөшүп кете элекпиз да, себеп дегенде жан келди да. Бул илим өзүнө өзү изилден элек илим да. Ошондуктан адам өзү баягы научный баягы мурду мындай иштейт, көзү мындай көрөт, жүрөгү мындай согот деген менен адам өзү баягы энергетический жактан изилден элек илим да. Бүгүнкү биз ошол энергетический жакка кошулуп аткандан кийин аны биз жука жышт деп коебуз да. Кошулуп аткандан кийин бул өтө чоң ачылыштар, адам өзү мындайча жаратуучу экенин билиш керек да. Ошол эле бактылуулукту барбы, акчаны барбы, байлыкты барбы, таамды барбы, адам өзү жаратат да. Байке, эсли эми алтын доорго келе элек болсок, анан биз жаратуучу качан болобуз? Алтын доордун биринчи талабы жерде, биздин өзүбүздө өзгөрдү таанып, жаратуучу болгула деген биринчи талабы да. Жазгүл сонун суроо берип атат. Бакыт байке, рух деген эмне дейт? Рух деген бул ошол жерге келип, биздин денеге бириктирип, кармап жашооду жүргүзүп аткан күч да. Ал күч биздин дилибизде болот. Ал дилибизге жайгашкан. Ал дилибиздеги эң майда мындайча медер атом болот. Бирок ага адамзат аны ача элек көпчүлүгү. Буну илгерки аталар ачкан, кичинекей медерим жер түбүнө жетерим деп. Када адам өзүндө рухту ачып алганда адамга бесконечность бүт ачылып берет да. Бүт аламчы. Адам өзүн накта ошондой жаратуучу же накта ошондой ыйык күчкө алып бара алат да. Так, анда муну биздин ичибизде Кудай деп айтсак болот экен да? Топ-туура. Биз азыр өзүбүз телодон турабыз, жандан турабыз, анан ичибиздеги рухтан турабыз, э? Топ-туура. Сонун. Жазгүлө дагы суроо барбы? Так, бактылуулукка кантип жетебиз? Эми ушул мейли, ушул жашообузда. Кийинки анда биз алтын доордо жашаганда ийгиликтин деле кереги жок экен да бизге, Бакыт байке. Мындай да алтын доордо бүгүнкү биздин бул жашап аткан доордо карама каршылык бар да. То жамандык бар, жакшылык, күн түн дегендейчи ушундай бир дуальность деп коет да, карама каршылык менен биз ошонун негизинде таанып, ошонун негизинде такшал өзүбүз да. Алтын доорго барганда бул атына бир эле стептеги адна тараптуу жол болуп калат да. Ал жакта бул карама каршылык болбойт деген жок, бир эле жакшылык. Мисалчы. Бир гана ошондойлор турат да, ошон үчүн айтып аткам да, бир гана акта бактылуулук акта жок.
бактысыздык деген нерсе. Анда бул жашоодо бактылуу болгонго аракет кылайлы эми. Значит, эми ошол негизи 2012-жылдан бери ошондо мен кечээ айттым го, биз ошону биринчи ушул информацияны мен MLM академияга барып окуганда уккам да, ушинтип алтын доор келди, өзгөрүү болуп атат деген нерсеничи. Анан ошондо бизди окуткан ошол MLM академиянын президенти бир переходный периодко бир 6 жыл кетет дедиле да, 6 жылдан кийин уже алтын доор келет деп, ошондон бери алтын доорду күтүп атып уже 9 жыл болуптур да. Бакыт байке дагы канча жыл күтөбүз, ошону айтып коюңузчу. А то 9 жылдан бери эле божественный халяваны күтүп отурабыз. Биз бүгүн алтын доордун босогосундабыз да. Ушул жашоодо жетишебизби? Ушул жашоодо жетишебизби? Жетишесиң. Азыр биз бозогосундабыз, мындайча айткандачы. Бирок ошол бозогонун ичине киргенде ар жагына адамзат өзү ошо алтын доордун энергетикасына калыптаныш үчүн дагы бир топ эле жылдар керек да. Пока ошого баарыбыз калыптанып киргенчечи. Так, бул массага өтүш үчүн, баары эле шак эле деп айта албайсың. Калыптанып аң сезим ошого кирет да. Ошон үчүн бир кандайдыр мисалы алдыбызга койгону 25-жыл. Ошо 25-жылдан нары 35-ке чейин башта адамзат кирип калыш керек да. 35 жыл. Ошондо дагы бир 15 жыл экен да, 14-15 жыл. Это сиз минимально айтып атасызбы? Же максималды айтып атасызбы? Өзү негизи эле эгер адамзат бул темп менен кетсе, даже полный өтөт деп койгондо анда 4000-5000 жыл бар. Азыркы биздин сознание менен, ошо тездик менен кылып атат да булар. Бирок азыр деген мындай деген сөз бар го, Бакыт байке. Элдер даже аракет кылбаган күндө деле бүгүнкү жерге түшүп аткан вибрация адамдардын сознаниясын, аң сезимине окутуп атат го. Азыр ошон үчүн адамдарда баягы мен эмне жаралдым эле, мен ким элем деген суроолор пайда болуп баштады го кийинки күндөрү. Да, анан эгерде жердин вибрациясы менен күнүгө көтөрүлүп атат, бүгүн 35-40 герц болуп атса, ал аспы адамдардын аң сезимине өзгөрткөнгө, ойготконго? Астык кылып атат го, негизи эле ааламдыкы бир 200 герц дейт да. Полный немесичи. Да? Дага көтөрүлүп барыш үчүн биз 100ге жетиш керек, 100 сиңириш керек. Ала биздин матрицалар пока биз буга аң сезимибиз даяр болбогондуктан бул энергетиканы көтөрө албай атпайбыз, баасы ооруп атпайбы. Буга да ошондо өзүнүн бир кабыл алуу системасы керек да. Анан кабыл алып атканда адамдардын өзүнүн согласие болмойча биздеги бир өзүбүздө эркиндикти ача албайбыз да. Биздеги эркиндик өзүбүздүн бир каалоочтон ачылат да. Мен мындай деп ойлодум эле да, Бакыт байке. Эми ушунча канча миллион деген адамдар да жердечи, эми мунун баары одномоментно, бир моментте алтын доорго өтүп кете албайт да, 5-чи вибрацияга кирип кете албайт, туурабы? Азыр вообще -2 деген вибрация менен жүргөн адамдар деле бар да, туурабы? Эми мен мынтип ойлодум эле да, эми ошол оюм туура отура эмеспи? Мен ойлодум эле да, аң сезими 5-чи вибрацияга кирген адамдар ошо өздөрүнүн толкунунда жашай берет. Эл менен эле аралашып, просто анын толкуну башкача болот. 3-чү измерениеде жүргөндөр өздөрүнүн измерениясында, өзүнүн толкунунда жашай берет деп элестеттим эле да. Негизи кандай болот анан? Негизи андай болбойт го, мисалы 5 толкунду 3 толкун көрө албайт да, жашап. Жок, ошо мен мынтип ойлодум эле да, например, 5-чи вибрацияда жашап аткандар, 5-чи измерениеде жашап аткандар, булар вибрациясы бийик болуп атат да. Демек, булар өзүнүн жашоосун ой менен жаратып атпайбы, туурабы? Анан булар жомоктогудай болуп эле ушул жерде эле жашап жүрүшү керек. Каалаган нерсесин баарын ой менен жаратып, ал эми 3-чү измерениеде жашап аткандар өзүнүн толкунунда эле вот кыйналып кысталып кандай жашаса ошондой жашап жүрө берет деп мен ойлодум эле да. Андай ошондойбу, андай эмеспи? Жок, андай эмес. Такыр себептегенде азыр биз жерибиз менен галактика менен чогуу ошончо көтөрүлүп тиги жыштыкка кирип бараткандыктан бул жеринин үстүндөгү жыштыкка азыркы 3-чү измерение жыштыгында адам көтөрүлүп атат да. А тиги жыштыкка туура келбегендердин баары жер үстүнөн кетишке туура келип калат да. А эгер же азыркы мына арабыздан өтүп аткандар көзгө адамдын көзүндө көрүнбөй баштайт да. Алар көрө алат 3-чү жыштыктагыларды. 3-чү жыштыктагы биз аларды көрө албайбыз да. Мына азыр биз деле
жука чыкса ата бабаларыбызды көрө албайбыз да. Ушул да. Ошол сыяктуу болуп Мен деле ушинтип ойлодум эле, ушундай эле жашоо болот го депчи, просто бири бирибизди көрбөйбүзбү. Но биз азыр плотный телодо, физический телодо жашап аткандан кийин мен жанагындай деп элестеткем да, ар ким өзүнүн толкунунда жашап жүрөт деп. Значит, андай эмес экен, Жок, анда вот дедибизде бир нерсе бар да. Бул нерсе болобу, болбойбу билбейм да. Мисалы биз төрөлөрдө эненин курсагында жатканда биз башка чыкса жатабыз да. Сууда, суудун ичинде жатасың да. Анан эле 9 ай болгондо эле шак жарыкка келет, анан көзүбүз ачылып эле, кулагыбыз угуп эле тамак жей баштайбыз да. Бул башка жыштык да, чынын айткандачы. Эненин курсагында башка жыштык да. Мына ошонун ортосундагы бир переме жутуктун ичинде эмне болуп кетти. Биз акылыбызга келбейт да. Кантип суудан эле балыкты алып суудан чыгара койчу, бир замат өлүп калсын деп албайчы. Мына ушул жерде бир какой-то бир адамдарда бир дагы бир энергетика бар окшойт да, адамдардын өзүнө катылган. Эгерде ошону кайра азыркы учурда адамдардын баарына ошону күлчөт этип жиберсе, как будто жанагы жаңы төрөлгөндөй эле тиги жыштыкка чапырт өтүп кетишке. Башыбызда переключение болуп кетти. Да, переключение. А бирок по сожалению деп коет го, биздин адамдар бүгүн 8 миллиард болгонубуз менен эгер чындап алтындорго өткүзүп келгенде адамдын саны где-то 3 миллиардка жетип жетпейди да. Калган адамдар эмес. Башка бир цивилизацияда келген, бирок өздөрүнүн испытаниясын, сынагын жерде өткүзүп аткан жандар да, но алар адамдар эмес да. Биз сыяктуу эле. Так что алар өзүнүн убагы келгенде, алар өзүнүн жерине кетишке туура келет да. Аларды испытаниядан өтүп жерге кетет алар. Жердин жыштыгына булар чыдабайбы 5-измерениеге? Жок, алардыкы мисалы алардыкы 3-үчү жыштыкка эле келген немелерде көпчүлүкчү алар. Инопланетяне да? Типа такой, но 5ке келген эмес аларчы. А бул адамдыкы өзү планы боюнча 5, 6, 7 дан 100 болбой 135 би, 136 вот измерениянын базы өтүш керек да адам. Как өтүш үчүн? Как басып? Түбөлгө өсүү үчүндөчү. Түбөлгө өсүү үчүндө жанагы спираль эволюция менен өсүш үчүн, Титегеле түбөлүк жашайбыз. Только ошо өспөй калып атпайлыбы биз түбөлүк жашоодочу. Мисалы бүгүнкү 3-үчү измерениядагы дүйнөгө буга чейин биз улам эле барып келе бердик да. Анан эми азыр биз ошо 3-үчү измерениядан 4-5ке которулуп атпайлыбы? Тиги которула албагандардын баары ошол 3-үчү эле жыштыкта калып атат да, челендинде. Суроо түшүп атат. Ушу туңгуюктан, оорудан, кырсыктардан кандай арылабыз? Өзүбүздөгү эгону да кандай жеңебиз дейт сонун суроо. Аябай сонун суроо, бирок бир гана жооп бар буга. Өзүңдү сүйө алсаң, булардын баарын жеңе аласың. Өзүбүздү сүйсөк бакыт байке эгобуз күчөп кетпейби? Жок, эге күчөйт. Биз ошентип ойлойбуз, кантип өзүңдү сүйгөндө адам балкууга кирип кетет. Балкууга киргенде анда сен үчүн жаман нерсе жок, эго да жок. Сен өзүңдүн гана ошо балкууңда ошо сүйүүдө балкып каласың да. Биз өзүбүздө эго болгон үчүн элдерди тандап атабыз да, тиги жакшы, бул жаман. Анан кийин тиги андай, бул мындай деп эго менен гана айтып атабыз. Сен азыр өзүбүздү сүйсөк деп сен айткан суроодон өзүнөн эле да как будто эго тургандай сезилет да. Ошодо биздеги самовлюбленность эго да негизичи. Сабап деле кайда сүйгөндө ошол неме кеткенде мына арабызда отурбайбы эди? Токтолуп турган бир балабыз. 5-инчи измерениеге кетип калып ошойт да албайт. Бул киши сүйүүгө кирип атыр да азыркы убактачы. Анан бул айтып берип атканда сүйүүгө киргенде бунун өзүнүн да көрүү сенсордук каналы ачык да. Ошону айтып бергенде мен баягы илимди билгендиктен илимге салыштырып карайм да. Анан бул баланын ошого кирип баратканын көрөм да. Негизи кирип баратат да. Пока бул ал нерсенин баарын өзүнө сиңире элек. Бирок ошого көрүү аркылуу касиет менен кирип баратат да. Супер. Сон. Так, 3-үчү измерениедеги эле 3-үчү жыштыктагылар кайда кетет деген суроочу атат. Ушул биздин жерге окшогон эле башка планеталар бар, катуу жыштык деп аталат да. Ошо катуу жыштыкка. Бизде плотный тело да? Бизде плотный да, плотный тело ошо. Ошол жактан кетишет, Бирок аяктан деле кайра эле өсүү болот. Ал жакка да барабы алтындор? Алтындор бул баягы түбөлүккө келген нерсе да, улам көтөрүлүп адамдын аң сезимине жараша өсүп кете берет турган нерсе да. Өсүп жетилип кете берет. Бактайки алтындордон кийин дальше бирдеңке барбы же жокпу? 26 000 жыл алтындордо жашайбызбы? Андан дальше эмне болот? 135 жыштык измерение бар экен. Азыр биз өткөндө деле арабыздан
4'te өткөндөр болот, 5ке, 6, 7, 8ге чейин өтүп кеткендер болот. Ушундай измерениелерге күчөтүп, о немеде ошол жака да өтүп кеткендер болот. Мисалы бүгүн алар кимдер? Бүгүн пайгамбарлар баары 8-жыстыкта да. Ошондой эле биз деле ошого өтүп кетебиз. Манас ата биздин угушубуз боюнча бул чексиздикте бунун руху башты кудайлык нерсеге жеткен немеде. Пайгамбарлардыкын бизге берген боюнча ошол ылдыйкы дүйнөнү көрсөтөт. Манас атадан кийинки деби бул баягы периштелердин дүйнөлөрү ошол жалгыз оттук күч менен жүрүшөт да ошакта. Адам болсо бир эле оттук күч эмес да, адамда жердин күчү бар, суудун кубаты бар, дагы эмне бар эле, абанын кубаты бар. Ушундай бир 4 стихия менен кармалабыз го. Мисалы бизде жогорку күчтөр андай стихиялар менен кармалбайт. Булар мындай жогорулаган сайын андай стихиялар аларда жок боло баштайт да, андай кубаттарчы. Алар жеңил болот да, өйдө сфераларда жашаган күчтөр болуп кетет. Сон маек болот эт Бактбеке. Ушуну элдер түшүнүп атабы? Элдер түшүнүп атабы? Албетте угаткандардан, түшүнүктү алгандардан го. Эми бүгүн элге жетип, эл буну карманып кетсе, анда бейиш дегенди бат эле эл өзү куруп алмак. Да. Мисалы, жөнөкөй сөзчү. Илгери жана Иисус пайгамбар деп коет го. Иисус өзүн көрсөтүш үчүн элге 40 күнгө тирил алган да. Не алган? 40 күнгө өзүн тирилткен. Десеге да. Баркы киносунда. 40 күндөн кийин айласы жок, ал энергетика жерде болгон эмес. Өзү жараткан энергетика болчу да. Айласыз кетишке туура келген да. Бүгүн ошол энергия полный жерге келип калды. Ошол убактагы Иисус жараткан кайра жаралуу же энергиясычы. Бүгүн ага эл даяр эмес. Интересно да. Эгерде элдин аң сезими буга котолсо эле заматта жашоо өзгөрүп кетет. Эми ошол 2000 жылдан бери элдердин сознаниясы жетпей, эми ушу кийинки 15 жылда элдин сознаниясы жетти дейсизби? Ошону айтып атпайбы? Ошо 2000 жылдан бери Иисус алып келген энергетика бүгүн биз сүйүү деп эми билип атпайлыбы? Ошо сиңип атпайлыбы? Бирок ошол биз сиңип аткан энергетика бүгүн көпчүлүк элде жетилип, ал энергетиканы жерге тартып отуруш койду да. Ошол үчүн ал энергетика жерде бүгүн полный бар да, мындай чыккандачы. Эгер адамдын кирем деген ою болсо, же ниети болсо, ал бат эле кирип кетет да. Прям ой менен эле ушинтип койчу эле кирип кетебиз. Мен азыр айтам да. Мен бүгүнтөн баштап алтын доордун энергетикасында жашап атам деп койсо, мен уже жашап баштаймбы? Жок, сен сразу жашабайсың. Сен аны сезимиң кабыл алыш керек. Кыялың менен аны жаратышың керек, элестет. Канча күндө? Смотря хоть бир күндө. Сенен зависит этет да. Ошон үчүн бүгүн айтып атат да, бүгүн адамзаттын өзүнүн колунда тагдырычы өзгөрсөчү. Да. Ошон үчүн мына баардык нерсе биле берилди, илим, ал илимди ишке аткарышын инструменттерин баары берилди да. Сүйүү, ыраазычылык бар. Болгону адам аткарыш керек да, ошого кирип кетиш керек. Бактбеке, аябай сонун кызыктуу маек болду. Сизге терең сүйүү жана ыраазычылык, мээрим. Анан Кудай буйрса бул маекти дагы улантабыз, Бактбеке? Сөзсүз да, түгөнбөйт да, чексиз. Кудай буйрса дагы башка варианттарда улантабыз. Сизге жаратканым ыраазы болсун. Дайыма ушинтип жарык болуп, элдерге жарыгыңызды төгүп, жакшылыгыңызды берип жүрө бериңиз. Ийгилик сизге, Бактбеке. Рахмат. Чексиз сүйүү, мээрим, ыраазычылык дагы бир жолу. Урматтуу алтын доордун алтын адамдары, бүгүнкү эфир Бактбеке менен жолугушушу менен аяктады. Бирок бул жерге чекит койбойбуз. Бүгүн үтүр коебуз. Кудай буйрса дагы бул маекти улантабыз. Баарыңыздарга дагы чексиз сүйүү, мээрим жана ыраазычылык. Кызыктуу болду. Сонун болду.